Быйылкы жылы айыл чарба тармагында ийгиликтүү эмгеги жана бай тажрыйбасы менен жеңишке жетишкен 32 чемпион аныкталды. Алардын 16сы өсүмдүк өстүрүү жаатында, дагы 16сы болсо мал чарбачылыгында. Агродиалог форумунун бүгүнкү күнү дыйкандарга арналган. Иш-чарага келген дыйканчылыктын чемпиондору кызыл килемден басып өтүштү. Форумга келген республиканын бардык аймактарынан чогулган дыйкан фермерлерге ишинен ийгилик жаратып, мол түшүм алган чемпиондор өз тажрыйбаларын ортого салып, атайын видео экрандарда көрсөтмөлүү жактоолор менен чыгышты. Чүй областынын Москва районунан келген айыл чарбанын чемпиону Талантбек Шамеев көп жылдан бери сабиз өстүрөт. Ал түшүмдүүлүктү ар гектарына 90 тоннадан алат. Анын сыры жер семирткичтерди туура колдонуу жана тамчылатып сугаруу дейт. Жакшы урук керек. Эң биринчи бул урук сапаттуу болуш керек. Голландский баягы F1 жакшы сорттордон болуш керек. Экинчиден эми баягы жерде биз малдын кыгын төгүп даярдап, себерге бир жыл калганда ошо кышында ушул малды малдын кыгын төгүп, тоңдурма кылып айдатып, анан жазда ошо кайра эле ошо айдатып, жер эмелерин тез убагында кылып, анан удобрениядан ошо амофос, селитра, баягы аябай берчү нормасын берип, анан эң башкысы тамчылатма ыкмасы менен сугардык. Агродиалогтун максаты ийгиликтин жолу менен бөлүшүү болгондуктан, ар бир чыгып сүйлөгөн кесипкөйлөр кызыктар дыйкандарга кандай көрсөткүчтөргө жетишкендигин айтып беришти. Мында мамлекеттик органдар, эл аралык уюмдар, ишкерлер, дыйкандар бир аянтча болуп, ошол эле учурда сунуштарын берип, көйгөйлөрүн билдиришти. Ошол 2024-жылы өткөрүлгөн агродиалог бул эң негизги чоң чарбаларды менен тажрыйба алмашуу болгон. А 2025 азыркы өткөрүлүүчү агродиалог болсо, ошол жеринде жакшы көрсөткүчкө жеткен дыйкандарыбыз менен мал өстүрүүчүлөрүбүздү тандап алдык. Тандап алганда да ошол биздин дыйкандарыбыз, ошол фермерлерибиз кандай көрсөткүчкө жеткендигин, ошол кандай кыйынчылыктарга жеткендигин бардыгын өздөрү бүгүнкү презентацияларында тең бөлүшүп берет. Суроолор болуп атат. Суроолор келгенде мына айыл чарба министрлигине биздин ассоциацияларга сигнал болуп атат. Мейли биз өстүрдүк, сатуу маселеси эмне болот депчи. Өзү биринчи министрдин орун басары өзү да жооп берип, аларга да сигнал болуп, эгерде сатуу болсо мындай болот деп атат. Ошол эле кезде тажрыйба алмашуу болот, ошол эле кезде бир кандайдыр сунуштар да алынып атат, ошол эле кезде көйгөйлөр болсо көйгөйлөрдү орундан өздөрүнө протокол катары жазып атат. Сокулук районунун тургуну, айыл чарбанын чемпиону Нияз Даврушев залда отурган дыйкандарга өсүмдүк өстүрүүдө бардык камкордукту өз убагында жасаш керек экендигин айтты. Макро элементтерди жетиштүү бериш керек экендигин билдирүүдө. Бардык эмес, кээ бири билбейт кайсыл мезгилде кайсыл эмесин, мисалы мына гербицид, ото чөп өлтүргөн эмелери барбы? Гербицид препараттар. Ошону берип атып, убагында бербей, түшүмү совсем түшүп атат. Эмне үчүн убагы деген кандай? Мисалы мына 5 жалбырак настоящий листья. Ошол мезгилге чейин дарыны биздин мына именно мына жүгөрү ФАО 650 боюнча, октябрь боюнча. Эгер 5 жалбыракка чейин берилбесе, анан кийин берсе, анан кийин тиги формирование початка уже чыгып калат. Талкуунун жыйынтыгында агро өнөр жай тармагында өнөктөштөрдү табууга өбөлгө түзүлүп, ишкерлер бизнесин өнүктүрүүгө жана өз өнүмдөрүн сыртка экспорттоого мүмкүнчүлүктөр жаралат. Сорттордо да чыгып аткан абдан жакшы сортторубуз бар. Фермерлер өзүнчө, дейлик бюрократия өзүнчө ушундай болуп калган да белгилүү бир даражада. Азыр ошол бийлик өкүлдүктөрү, министрликтин жетекчилери өздөрү катышып, алдыңкы фермерлер, тажрыйбалуу фермерлер, окумуштуулар, эксперттер, студенттер катышкандыгы бул жанакы чоң мүмкүнчүлүк ачып жатат. Кыргыз агро өнөр жай комплексин мындан ары өнүктүрүү боюнча атайын чаралар коюлууда. Анын алкагында кайра иштетүүчү компанияларды, экспортту көтөрүү, билимди өнүктүрүү каралган. Клара Кудайбергенова, Данияр Тилебалдиев, УТРК Чүй.